Allah Taala özü Kur'an-ı Kerim'de aytат, biz Kur'an'da düşürdük, akır kıyamatqa çeyin özübüz saktayбыз dedi da. Kur'an kanday düşkön bolsa, akır kıyamatqa çeyin bir tamgası özgörülbөстөн, bir mani özgörülbөстön, akır kıyamatqa çeyin saktala turgan kitap jer betinde biri de Kur'an urmаты турган. Эми карасаңыз, мен китеп жаза турган болсом, автору Шарапов Бахтияр деп жазам. Эгерде которгон болсом, которгон Шарапов Бахтияр деп жазам. Ар бир нерседен топтолгон болсо, түзгөн Шарапов Бахтияр деп жазам. Жазып туруп астыга не деймин? Уруксатсыз басууга мүмкүн эмес. Тийбе бирөө дагы дейм да. Kur'an'da karasаңыз ұматтыған еч қандай авторы дағы жоқ, жалған которған деген дағы жоқ. Kur'an толық уруксат дағы берілген да. Кім қанша оқиды, қанша басат, қанша уруксат. Ошоnuға дағы көнбей жатабыз да. Ошоnuға дағы ойланбай жатабыз урматтуу турган. Мына ошондон урматтуу турган ары бир. Kur'an бул урматтуу турган өзү бааланбайт. Kur'an'da magazinde başka yerden pazardan satып alып атасыз. Al siz Kur'an'da satып algan жоқсыз. Siz Kur'an'dan tışını da satып alsanız, bilseniz, bilmeseniz, düşünseniz de, düşünmeseniz de var. Kur'an'da satılау. Satılağымен ақшаң жетпейді. Дүйнені топтап келсең дағы жетпейді. Анын тышы да, же болмаса анын барағы да сізге сатылды да. Ошондон анын ичиндеги сөздөргө баа жеткис нерсе. Dünyanın bardığının altın, gümüş, kavgar, altın, dolar, euro bardığını toplап келсеңиз дагы Kur'an'a baası жетпейт. Мына ушундай baası жок нерсе деп Kur'an'da айтылат урматтуулар. Палан барон baası жок экен, паланча ат, бул машина баа жеткис. Баласы баа жеткис. Болуптур 2 жыл, майли 10 жыл, 5 жылдан кийин өтү жок. Ал нерсе. Kur'an-ı Kerim толугу менен сизге дагы акыры кыяматка чейин жете турган, сактала турган, анын ичинде толук жалпы жер бетиндеги инсаниятка окуганга дагы, бастырып алып сатканга дагы, бастырып алып элге таратканга дагы уруксат берилген жер бетиндеги китеп бири да Kur'an урматы турган. Башка китептердин бүт бардыгынын несі бар, бербейт, уруксат бербейт бастырганыңызга. Алып сатканга уруксат бербейт урматы турган. Мына ошондон сиздерге Аллах хасаны бардыгын Раббыбыз ар бир инсанга Аллах Таала өзү жакшылыкты каалап туруп, не деди? Куранды окусун. Куран окусун. Канча жаттасаңыз, канча окусаңыз, соңуну айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, акыркы сөзү ушу болсун. Силердин араңардан Бутхан Атык бул арабтардын базары болгон төбө сатылат. Биздеги машина базары деген сөз да. Азыр сизге айтылса, бир адам кимге машина керек болсо, барып алып алсын, 200-каларды. Кимге машина керек болсо, барып алып алсын Lexus'тарды десе, или бой ишиңизди токтотуп барасыз да. Канча зарыл болсо не, өлүп атат, төрөп атат, анда бул чыдап тур, 5 мүнөт машинаны алып алайын да. Урган бойдон жөнөйсүң да. Бияктагы канча зарыл болсо дагы токтойт да, урматтуу турган. Барып алып алса бол, Lexus болсо, мага фитле болсо боло берет деген урган бойдон жөнөйсүң да. Кичине исталган малатын ишке боло турган, бекер берип алса кандай барбайсың? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ошол bir Lexus 470-ге караганда bir аят окуганың жакшыраак. 2 төбөгө караганда 2 аятың жакшыраак. Неге? Ал төбөн бул дүйнөдө калып кетет. Ал төбөнү алганың менен, Lexus алгандан бул дүйнөдө сен аны сактайсың. Ал сени сактабайт, сен аны сактайсың. Kur'an seni менен кошо кабырга кетет. Kur'an seni сактайт деп урматтуу турган. Мына ушунчалык деңгээлдеги нерсе, сени сактай турган нерсе, бизди сактай турган нерсеге жүгүрбөй жатабыз, балким өзүбүз сактай турган нерсеге жүгүрүп, анан инсульт, анан нерв, анан псих болуп жатабыз да. Машинаны урдап кетиптир, өлдү да эч кимге сүйлөгүбүз келбейт. Машинаны кийип кетиптир, болду, каяка барам? Же балаң да же ура албайсың, ургандары дагы бар, башка дагы бар. Болду да эч ким түсүн карап алып отурасың. Каяктагы бактылуулук. Ошондон урматтуу турган, ачуучундуктарды бардыгын эске алып туруп, ар бирөөбүз үйгө Кур'ан үйрөнгөнүн аракетин кылайлы. Кур'андын алыпесын апарайлы. Машалла, ошону окуп үйрөнсүн. Бардыгыбыздын тилибиз келет, үйүңүздө нур болот, үйүңүздө периште болот, үйүңүздө ынтымак болот, үйүңүздө тынчтык болот, үйүңүздө береке болот.
ден соолугуңуз болот, көзүңүз өмүрүнүн акырына чейин көрө турмат туган. Тажрыйба түрүндө да менин энем 72-ге кирди, машалла. Өзүм жазган башка китептерди окуйт, кыргызчаны көзү ооруп калат. Аны дарылаш үчүн Куран окуйт. Куранды 2 күн окуйт, нормальный болуп калат, болду. Анан кайрылган китептерге түшөт. Көзү ооруп калат, кайрылды да. Анан кайра эле Куранга отот. Куранды окусаң көзүң ачылат деген чын экен дейт. Эми мен таң калам да, сиз эмнеге ишенбей окуп атабыз дейм да. Ошол чын экен, Сиз биздер урматтан таң калыштуу сүйлөйбүз да, мусулман болуп турупчу. Жанагы тамашаны коюп, машинанын терезесин ачып, чындап эле Кудай бар экен дегендей кылабыз да. Качан көрсөк анан ишенип атабыз да. Ошондон көрбөсөк жок, ошондой укканмын деп коюп эле кетип атабыз урматтууган. Ар бирөөбүз не кылайлы? Чын жүрөктөн, ихлас менен бул дүйнөдөгү ахиреттеги пайданы көздөп туруп, бул дүйнөдөгү ахиреттеги бактылуулук көздөп туруп, ар бирөөбүз Куранга көбүрөөк убакыт бөлөйлү, Куранды окуйлу, Куранды жаттайлы. Куран бул урматтууган өлгөндө гана окуй турган нерсе эмес. Куран бул урматтууган бирлер кайтыш болгондо гана, атаңа бир жылда бир жолу гана окуй турган нерсе эмес. Куран ошол мүмкүнчүлүк тапкан убагында кармагын ачып окуй турган нерсе.